Баарыңыздарга салам. Бүгүн менин кухнямда конокто Айжан. Айжан айым Москвадагы белгилүү организатор, блогер жана өнүгүү комьюнити аялдар коомунун негиздөөчүсү. Айжан өзүнүн жөнүндө дагы кичине кененирээк тааныштырып кетсин, айта кетсең, өзүң үй бүлөң жөнүндө канча бир туугансың, канчанчысың дегендей. Москвага 2014-жылы келгем. 2014-тün аягы. Өзүм үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Чүй областынан, Орловка шаарчасынан болом. Тилекке каршы ата-энем жок. Биз кичинекей кезибизде каза болуп калган. Вот. Анан Москвага, как и обычно, как все мы, мигранты, за то, чтобы мындай үйгө акча заработать денег на свой дом, же да бир нерсеге келебиз да. Мен да ошол максатта эле келгем. Бишкекте үй салып баштагам, анан ошол үй салып баштаганда акчам түгөнүп калып, Москваны көздөй жөнөгөм, үйдү салып бүтүп эле кайра кетем деп ошол ойдон калып кеттим Москвада. Москваны жактырып калып, баарыбыз да ошондой болду окшойт. Үй алабыз деп келип, үй алсак деле кете албай жүрөбүз, Кандай, кайсы эмнеси менен сени Москвага тартып калды? Кайсыл жактарын жактырып калып калдың бул жакта? Москва — это город возможностей. Бул мегаполис да. Бул дүйнө жүзү боюнча экинчи, үчүнчү орунда турат. Нью-Йорк, Токио и сразу же Москва. Бул жактан кто в движении, можно любой жактан бир нерсени өндүрүп кетсе болот да. Бул ушунчалык мындай бизге возможностьтарды берет да. Анан мен ошол нерсени көргөндө, анан Москванын тазалыгы, кооздугу, архитектуралары, ошону көргөндө прям мен Москваны сүйөм. Москваны чындыгында жакшы көрөм. Конечно, мы все состаримся, Кыргызстанга кетебиз, бирок Москвадагы жаман деп айта албайм, анткени Москва бизге көп нерсени берди. Көп нерсеге Москва аркылуу үйрөндүк. Анан биз жакында эле бир өзүм проектин баштадым элем. Эгерде ким кызык болсо, менин Instagram аккаунтума өтүп, ошол жакта Москвага келип, кандай иштерди иштегем, эмне кылгам, ошол по полочкам 3-4 рилс бар, ошолорду кирип көрсө кененирээк таанышат. Ал жактан да кененирээк таанышып алсаңыздар болот экен. Бүгүн мен Айжанды башка жагынан сынап көрөйүн деп кухняма чакырдым. Деги эле Айжан кухняда кандай хозяйка. Бүгүн эмне тамак жасап берет, кандай тамак жасап берет, анда өзүнөн угайлы. Бүгүн эмне тамак жасайсың? Курдак. Из ребрышек. Бул менин эң жакшы көргөн сүйүктүү тамактардын бири. Мен өзүм аябай эт жакшы көрөм. Вот не поверите, если мен 2-3 күн эт жебей калсам, мен ыйлагым келип баштайт. Эти жок тура албайм. Үйдө балдарым да ошондой. Анан ошон үчүн бул эң оңой, бат жасалган тамактардын бири деп эсептейм. Ребрышки покупаете. Таза баранина керек. Да, обязательно баранина, корейка деп коет, ошо корейканы алабыз. Обязательно жууп, чаптыртып алабыз, ушу сатып алган жактан эле. Картошка по вкусу, кто-то с картошкой любит, кто-то без картошки. Менин балдарым картошка менен жакшы көрөт, картошканы майына эзип жеген жакшы көрүшөт. Лук, побольше лука для сочности, для вкуса. Туз, кала калампир, кызыл калампир болду, ошо менде дайын болуп калат. Жакшы, анда сен даярданганча мен бир канча суроолорум болот, ошого жооп бергенче сонун кылып тамак жасай берели. Ошо сен өнүгүү комьюнити аялдар коомунун негиздөөчүсүң. 1 жыл мурун ачкансың. Кандай максатта ачтың эле и азыр 1 жылдан кийинки өнүгүү комьюнити кандай жетишкендиктерге жетишти? 2 жыл болуп атат. 2 жыл. Октябрда уже 2 жыл болуп калат экен. Ооба, теги жылы годовщинасын бергенбиз. Туулган күнүн быйыл буюрса дагы да 12 октябрга деп пландаштырып ошол дата койдук. Теги жыл 10 октябрь өткөргөнбүз. Быйыл 12 октябрь өткөрөбүз. Буюрса чоң неме? Форум. 1000 адамга форум деген. Форум деп элге дагы пайдасын алып келе тургандай форум өткөргөнү пландаштырып жатабыз. Кыргызстандан белгилүү блогер, анан мындай аты чыккан адамдар келет, ырчылар келет, буюрса Кыргызстандан бизди колдоп, биздин коомду колдоп, анан бул жактагы мигрант айымдарга, мигрант балдарга дагы тиешелүү да. Вот кто хочет расти, развиваться, өзүн бир неме алып кете турган адамдардын баарын ошо 12 октябрь күнү чакырарым.
буюрса сентябрлардын 5-6ларында уже афишалар чыгат, буюрса уже рекламасы да кетет, ошондо обязательно келип кеткиле. Анан форум болот күндүзү, а кечкиси болсо гала, ужин болот. Ошол жерден биз өнүгүүнүн туулган күнүн уже мындай будем праздновать в узком кругу, өзүбүздүн кругубузда. Эми кандай десе, ал жерге өнүгүүнүн кыздары, жолдоштору менен келишет, күйөө балдарым менен, кээ бирлер может жезделер болуп калабы келишет, вот. Анан чакырылган, мен өзүмдүн сыйлашып жүргөн адамдарым бар, специальный гости бар, ошол адамдар чакырылат. Бишкектен, Кыргызстандан учуп келген жылдыздар биз менен чогуу отурат. Анан ал жерге дагы ким катыша алат? Это бизге ким спонсор болуп берсе, биз азыр спонсор издеп жатабыз. Анткени аябай чоң мындай неме болот. Чоң масштабтагы форум болгон үчүн расходдор көп. Расходдор көп. Ошо спонсорлор спонсорлорго кандай, силер ага спонсор болсо, аларга ВГДС кандай? Ушунча адамга реклама кылып бересиңер да, ал кандай? Өлө эле жакшы деп ойлойм. Азыркы мындайча кандай жөн эле акчасын алып алыш эмес да, обязательно ушунчалык реклама кылып бериш. Бул биринчи очередте мен өзүм реклама кылам, өзүм реклама кылып берем. Ошондой эле өнүгүүнүн кыздары дагы бөлүшүп реклама кылышат. В день форума дагы аябай көп плюшкалар бар. Именно ушу спонсорлоргачы 1000 адамга живой аудиторияга еще реклама болосуңар да. Ошон үчүн мен чакырып кетмекчимин. Кимде ким өзүнүн атын же өзүнүн бизнесин же өзүнүн услугасын московский аудиторияга таанытам, ошол жакта мындай дальше бизнесимди өрчүндөтүп өстүрүп кетем деген адамдар болсо, мен сиздерди чакырам. Бул жерге Нуриза уруксат кылса, номеримди таштап коелу. Ошол кызыккандар жазгыла, сүйлөшөбүз, толук информацияны ошол жерден берем. Буюрса сонун болот деген ойдомун чындыгында. Анан Нуриза мындай го, без рекламы бизнес жүрбөйт азыр чындыгында. Особенно Инстаграмдан эң чоң реклама азыр Инстаграм болуп калды. Инстаграмдан реклама жүрбөсө бизнес жүрбөйт дегендей эле. Не азыр этти турап даярдадыңбы? Этти биринчи уруксат алгандан кийин эле бул эмнеге ушундай мен жууп койдум. Этти обязательно жуус, анткени базардан келген этти сөзсүз түрдө жууш керек. Анан момундай кылып эле бөлүп алдык. Картошканы тазалап туурап алдык. Картошка кичирээк болсо можно и не крошить, а так побольше лука болду. Азыр эми уже даярдап баштайбыз. Куруп баштайбыз. Кеттик анда. Булардын неме кылып? Май керек мага, побольше масла. Масланы, если у вас мясо не жирное, то мы добавляем побольше мяса. Обычно мындай бараний ребрышкалар жирный болуп, май азыраак кошулат, бирок май көбүрөөк болсо картошка чылпылдап, анан нанды монтип туурап жегендей болсо мындай малып. Тамак кылганча дагы бир канча суроолорду бергенче сүйлөшө берели. Москвага келгендеги бир мындай жакшы кызыктуу окуябы же кызыктуу бир нерсе башыңан өткөн нерселерден бирөөнү айтып берсең? Смешнойбу же мындай страшныйбы? Айта бер, страшныйын деле, смешнойун деле контент болорбуз. Москвага ошо эң биринчи жолу келгенде, негизи Москвага эң биринчи жолу 2013-жылы келгем да. Бирок анда келгенде Москва мага вообще жаккан эмес. Мен 3 айда, 2,5 айда качып кеткем да. Анан ошол келген маалда ошондо еще скинхедтер деген нацисттер бар эле го. Анан сентябрдынбы, октябрда бир День народов деген майрам бар экен. Ошол күн болоюн деп атканда мен сменде болчумун, палаткада иштечимин сутка. Суткачы, анан ошол күнкүгө келип калды суткам. Анан ошол күнү палаткаңарды жаап, үйгө кеткиле, сегодня не выходите на работу деп бизге шефтер жазып калды. Анан палатканы жаап эле үйгө кетип баратып, тиги метрого түштүм да. Анан метрого түшүп отурам. Анан мындай башымды көтөрсөм эле мындай лысый орус отурат да, даңкайган бак эле өзү да мени карап отурат го. А мен жаңы Москвага жаңы эле келген, бир 10 чакты эле күн болгон келген. Кечке ошону айтып мени коркутуп сашкан да. Отурам жанагы билбеген келме, эмненин баарын айтып баштадым го, честно. Я так сильно испугалась. Көзүм мен да мынтип көзүмдү анан ала албайм да, монтип карап отурам да, анычы. Азыр мен көзүмдү мынтип былдый алсам, бул бирдемке кылып ийсечи депчи. Карап отурам, бир ветка, ошол бул жана кызыл ветка бар го, Сокольнический. Мен бульвар Рокоссовскийге жетиш керекмин.
это конечная ветка болчу да. Мен жеткиче ошого чейин түшүп кетсе экен деп жана Кудайдан жалынып келдим, жанагын карап, тигилден монтип отуруп алып, мени карап отурат да монтипчи. Ушундай коркком ошондо, я не знаю почему, но ошондо мен ушундай прям все вспомнила. Кудайдан ушундай сурандым да, хотя эми ойлосом, может ал андай деле эмес болчу, просто өзүм ошону неме кылгам да, анан мага бир станция калганда ошол бала чыгып кетти го, чыгып кеткен. Ух деп көзүмөн жаштар тырк деп кетти эле. Ошону я никогда не забуду, ошол мурашкаларды. Азыр эстесең деле ошондой, Ооба, азыр эстесем деле, потому что мы, наверное, вместе проехали примерно 5-4 станция. Бирок для меня ошол 4-5 станцияны биз басып өткүчө как будто целую вечность. Жетпегендей болдум да, кетти эле жана бир сутка жана бири-бирибиз менен тиктешип кетип аткандай көп болсо 3-4 станция эле. Бирок ошондо дагы жанагынтып отурам го. Ошол окуяны эч убакта унутпайм. Билбейм, прям жүрөгүмдө калып калыптыр да. Эми алдыга азыр мындан эме биринчи этти саласың, Ооба, биринчи этти салам, май ызып калды, ошо акырын эттерди салып алам. Мунун крышкасын берсең жакшы болот эле, сразу аралаштырбайм. Крышкасын жаап коем. Айжан тамагын баштады, этибиз бышып атат, этибизди салып койдук. Азыр Айжан көпчүлүгү айтып атат да, мындай 1 жыл, 2 жылга эмес, алдыга 5 жыл, 10 жылдык максатты койгула деп атат да. 5 жылдан кийин кимсиң өзүң, 6-10 жылдан кийин ким деп көрөсүң өзүң деп. Ошол суроону сага берейин дегем. 10 жылдан кийинки Айжан ким? 10 жыл кандай көрө аласың? Давайте помечтаем, да? 10 жылдан кийин мен өзүмдү Кыргызстандан көрөм. Өнүгүү комьюнитим ошол 10 жылдан кийин уже аябай чоң организация болгонун ишенем. Миңдеген кыздар, айымдар ошол жактан өзүнө өсө тургандай, мындай моралдык дагы, физически дагы бир жардам ала тургандай негизи өнүгүү комьюнити мындай максаты аял кишини көтөрүш, ооба, во всех планах. Бул жашоодо балансты кармап, билүүнү үйрөнүү, жолдошуңа туура мамиле кылуу, үй бүлөңө туура мамиле кылуу, ошол маалда дагы өзүңдү унутуп калбоо да, потому что ар бир адамдын өзүнүн бир какой-то хоббиси болот, сүйүктүү иши болот. Бирок только карьера деп карьерага кирип кетүү эмес. Ошол маалда дагы карьераны да туура алып баруу, үй бүлөнү дагы туура алып баруу, балансты кармоо да, өнүгүүнүн максаты бул ошол. Анан айымдарга мындай жардам берүү, өнүгүп өскөнгө жардам берүү. Мне бы хотелось, чтобы через 10 лет у нас была огромная платформа, обучающая платформа. Ошол өнүгүүнү, возможно, буду спонсировать какие-то вот именно организации, чтобы биз ошол айымдарга бекер, бесплатно могли в развитии, мындай чёткий кыска бир кесиптерди үйрөнүп кетүү, алып кетүү, ошол нерсе да. Анан эң негизгисичи айтайынбы эмне, Нуриза? Мындай да, азыр карасаң, ажырашуулар көп, мындай семьялар урап кеткендер аябай көп да. Бирок бизди Кудайым деген мындай чуп-чуп кылып жараткан да. Анан бывает того, что кээ бир адамдарда нехватка знаний вообще в семейных делах, ошондон ажырашып кеткендер болуп калып атат да. Мындай биртеке бирин-бирин. Любовь деген бат эле тарап калышы мүмкүн. А семья деген бул үйрөнүү да. Чыдоо бир нерсеге, бири-бирине, анан ошол нерсени дагы туура алып кетсекпи дегенде, мен баягыда жакын маалда эме Садбакасова ким эле? Кыз бурактын жетекчисичи. Гүлшайыр эженин бир YouTube подкастын көрүп калдым. Анан Гүлшайыр эже да көп кыздарды астынан чыгарды го, анан ошол жактан ей какой-то вопрос задали, именно кыздарыңарды кантип тарбиялачыңар эле, эмне кылчыңар эле десе, анан Гүлшайыр эже мынтет да, мен кыздарымды 6 тамак үйрөнгүлө деп айтчумун дейт. 6 тамак, обязательно 6 түр тамак билиш керексиң деп. Анан күлүп сүйлөө,
кабагыңды эмнеге деп эткесе кийин турмушка жөнөткөн маалда жолдошуңду кандай настроение болсоң да күлүп тосуп алыш керек. Күлүп сүйлөп, күлүп тосуп алганда ошол да анан 6 түрлүү тамак деген неге жанагы эми кайненелер болот да анан кийин понедельник эмне тамак жасайсың десе понедельник бир тамак жасайт, вторник деген анан бул түрлүү тамак жасаганын билет экен. Ар түрдүү тамак. Ар түрдүү тамак жасайт. Хотя сен болгондо 6 тамакты билесиң, бирок кайненеңе көрүнүп калат экенсиң, что түрлүү тамакты жасаганды билет келинейим дегенгечи ошондой бир сон интервьюсун лайфхакын угуп калдым да. Анан азыр кайта эслемеп кетсек, көрдүңбү? Монду кармоо, мен сүйлөгөндө ушинтип берилип кетем да. 15 жылдан кийин я вижу себя в Кыргызстане, и у нас өнүгүү аябай өнүгүп өскөн чоң организация деп ишенем, обучающая платформа дагы бар болот деп ишенем. Ар бир өзүнүн веткаларга бөлүнөт да, өзү бир мындай баардыгын бир эмес, камтып предпринимательский психология тигил бул ушул отделдер болсо деген ушундай мен өзүмдүн мечта целдерим бар да өнүгүү боюнча. Анан кызымды турмушка уже, наверное, в тот момент я уже, может, и бабушкой буду, я не знаю, может, кызымды күйөөгө беремби. Анан куда неметсе анан Кыргызстанда жашагым келет, Кыргызстанга салымымды кошкум келет чындыгында. Кыргызстандын экономикасынабы, историясынабы, элинеби өзүмдүн бир салымымды кошкум келет. Азыр үй бүлөдө мисалы да эки кызды ата энеси өздөрү тарбиялоого мындай кыйынчылык келип калып атат да. Сенин өнүгүү кабинетиңде азыр 50 кыз бар да. Ошолорду мындай кармаш, тарбиялаш, иногда мындай интригалар болуп кетет. Ошол жактарынан сүйлөсөң, кандай кыйынчылык келтирип атабы, кайсыл жактан кыйынчылык келип атат? Булар еще ал жактан дагы ар бир кыздын өнөрлөрүн мынтип чукуптап алып чыгып атасың да. Ырдай турган мурун кичине кезинде ырдагысы келип жүргөн кыздар ырдап атат, бийлегиси келгендер бийлеп атат, блогер болгусу келгендер блогер болуп атат. Ар кандай өздөрүн ар кайсыл тараптан көрсөтүп атат да. Көпчүлүк кыздар арасында бир 10 кызды эсептей алам да мен билишимче элечи. Ошолорду кантип кандай туура направление бергенге кандай кыйынчылыктарың болуп атат, өзүң сен ар бирин айтып, ар бири менен жолугуп, ар бири менен сүйлөшүп алып барып атасың да буларды? Конечно же, мне кээде аябай устаю, бывает тяжело, я не скажу, что это легко, анткени ар бир адамдын өзүнүн характери бар, тем более өнүгүүнүн кыздары практически все состоявшиеся личности, ар бир өзүнүн сферасында сильный кыздар. Ушул суроону мага аябай көп берет да, кантип ушул кыздар же, кантип ушинтип. Бул, наверное, биринчи очередте мен башкарам деген ойдо эмес. Мен никогда не хочу башкарган же мындай мен кыйынмын силер биякта отургула эмес, наверное, скорее всего ошол кыздар менен я общаюсь наравне. Вот стараюсь вот наравне общаться, не смотреть, у тебя там много денег, либо, я не знаю, у тебя там какой-то крутой бизнес, или у тебя много подписчиков. Өнүгүүнүн кыздарын өзгөчө жакшы көрөм. Өнүгүүнүн кыздарын еще я стараюсь, чтобы вот смотреть мындай бардыгын бирдей. Конечно, жана 10 чакты кызды отпайсың, алар эмнеге тигил кыздар отурат, эмнеге 10 чакты кирип атат, ар бир адамдын өзүнүн еще желаниясы болуш керек. Мен сүйлөшөм, көрөм и так далее. Аракетинен, бирок ошол кыз өзү келип менден айтыш керек да, сураш керек да, айжан же, вот и так далее, и тому подобное. Но жана сен айтып атпайсың, как у тебя удается вот это чукуп тарткан, не чыгып каткан. Я не знаю, что, но у меня какая-то есть суперспособность. Баягыда Айдана да айтат да. Өнүгүүгө жакында эле кошулду Айдана деген кыз. Анан азыр өнүгүүгө кошулардын алдында мен биринчи мага жазышат, телефон менен сүйлөшөм, андан кийин встречага чакырам, ошол жактан баарлашып, анан принимается решение да. Анан ошол Айдана деген кыз келип калды. Көпкө сүйлөшүп отуруп калдык. Анан көп нерсени айтып берди. Анан мынтип айжанчы, мен чындыгында сизге келатканда көп эчтекени айтып ийбей, лишний эчтеке сүйлөбөй деп өзүмдү аябай карманып келгем дейт да. Бирок билбейм, сиздин жаныңызга келип баарын айтып салдым го дейт. Керектисин да кереги жогун албай койбойсузбу мени дейт да. Я не знаю почему, но как будто может во мне видят маму либо подругу, да, жай баракка отуруп баардыгын айтып беришет да. Не из-за того, что ыйлагандары дагы бар, ыйлап деле алышат. Мен аны никогда сен ыйладың дебейм. Наоборот, поплачь. Если человек плачет, да, это значит человек искренний человек деп неме кылам да.
ошол моменттерден сүйлөп атканда или мен ушун көп адамдар менен иштешип атып уже психологияны да билип калып экенсиң да. Ошол моментте нужные вопросы задаю. Просто вот. Это, наверное, из-за того, что я еще книги читаю, да, анан тоготер жерде бир какой-то вопросты задавать этип коем, ал ошол адам кантип ал вопроска отвечать эткенин өзү деле байкабай калат, ошентип өзүнүн чындыгында сүйгөн иши чыгат да. Мынтип чурулуп чыгат. Мен өзүм мээми буга мындай кылыш керек экен, бул кызга мындай мынтип сүйлөшүш керек экен, бул менен мынтип сүйлөшүш керек экен. Есть девочки, которым мен вообще эркелетип сүйлөшөм. Потому что ал кыздарга ошондой подход керек да. Эркелетип, сүсүңдөтүп, мындай кичинекей кыздар. Есть девочки, которых я прям ругаю. Я прям могу наорать, накричать, поругать, ушундай кыздарым бар да. Аларды неге мен андай ушам? Басынткан үчүн эмес, өткөн характерлери, чтобы стержень болуп чыгыш үчүн, өздөрүнө ответ бере алган кыздар болсун дейм да. Не то что ответ, чтобы они могли защитить себя. Хотя бы. Ооба, мындай басынпаш керек да, аны башка бирөөлөр басым салбаш үчүн ошентип атып мен менен мынтип, мен жанагынтип эметкен, сен эмнеге бияктан ушинтип атып, андан карасаң эле жанагы кыздарым мынтип өзүнүн не то что мынтип урушуп эмес, урушканга эмес, а именно по фактам ответ дейм. Ответь мне, почему так, четко, ясно, я должна услышать ответ от тебя деп. Ушундай кыздарым да бар да. Анан бул көрсө ар бир адамга өзүнүн подходу, баары менен бирдей сүйлөшпөйм. Вот честно, баары менен бирдей сүйлөшпөйм, баарына бирдей подход кылбайм. Потому что айтып атпайм, ар бир адамга өзүнүн бирдемкесин табыш керек экен да. Мынтип буга мынтип, бул кыз менен мындай сүйлөшөм, бул кызга мындай внимание керек экен, бияка мындай. Кээ бир кыздарым жоголуп кетет же, не то что жоголуп кетет, мындай связьга чыкпай эметпей калган да, байкап карап туруп что-то жок деп личкасына жазам. Баары жакшы эле, сеники эмне болуп атат, может какая-то помощь нужна и так далее и тому подобное деп мындай баланста кармап турам. Да, есть девочки, которые чыгып кеткен. Есть азыр деле бизде өнүгүүдө 2-3 кызым мындай неме карап турам да, ушул кыздар удалениеда у меня стоят. Если вот так. Алар неге жөндө эле мага түш көрдү, мен аны удалять этем деген эмес. Мага негизи бизге өнүгүүгө не количество. Если количество десем баягы деле 200-300 болуп кетмек. Не количество, а качество. Потому что өнүгүү комьюнити — это бренд. И каждая участница в өнүгүү комьюнити по-своему становится брендом. Вот на что я делаю акцент. Вот. Өлө сүйлөп салдым да. Туз салайлык, бияка эми туздайбыз. Өзүнүн согуна ушинтип демделип, өзүнүн на своем соку, башкача айтканда бышат да. Көрдүң, көп сок чыгып калды. Ошол сокко курула берет, анан уже майга курулат да, ошол маалда анан картошкалар салынат. Ошо. Жакшы. Кандай болупту ошондо үй бүлөлүк абалың? Үй бүлөлүк абалым на данный момент я замужем. Вот. А остальное я бы как бы не хотела комментировать. Единственное, что замужем. Ооба, ар бир адамдын үй бүлөлүк абалы бул личный нерсеси. Биз эч кимди заставлять эте албайбыз айтып бергени. Өзүң желанияң жок болсо, давайте оставим. Да, личная жизнь, она, наверное, и на то, что личная, потому что я специально не буду его показывать и про него вообще говорить, чтобы всем было интересно. Гимболткен. Анжелика Кайратованы күйөөсү бар, билбейт го, ким күйөөсү экен, интересно го. Мен да ушундай бир чечтим. Айжан, тамагы даяр болгон чагында дагы менде бир суроом бар. Сен биз как организатор катары билебиз, мыкты организатор, блогер катары билебиз. Азыр сенин кухняда кандай хозяйка экенин билип атабыз. Эми биз билбеген өзүңдүн бир хоббиң барбы? Мындай биз эч ким көрө элек, может жакшы ырдайсың же жакшы бир прям манас айтасың. Бир биз билбеген бир хоббиң бүгүн сени деле ичиңдеги бир нерсени алып чыккым келип атат да. Сен кыздардыкын алып чыгып атасың. Может, сенин дагы биз билбеген эмең, хоббиң бардыр. Прям хобби деп, я вот не знаю, негизи вот с 9 класса я любила спорт. С 9, даже с 8 класса пресс качать этип, чуркап, ушундай за своим телом и фигурой карачым да, негизичи 9 класстан кийин күйөөгө чыккандан кийин деле, кызымды төрөгөндөн кийин, 40 чыккандан кийин деле сразу спортко кирип, потом Москвага келип ошол моменттер ташталып кеткен, да. Но сейчас я вот с февраля месяца обратно өзүмдүн жашоомо спортду алып келдим.
И мне очень нравится. Я прям кайфую, Нуриза. Вот реально, это даже не то, что я прям хочу быть каким-то качком и так далее. Бирок ошо зал. Үйдөн заниматься этсе деле болот. Ооба, бирок залга барып, залдын атмосферасы бул башкача да вообще. Особенно если вот по утрам ходить. Вот как только эртең менен барасың, час или 1,5 часа в зале, это на весь день энергия поднятая, да? То есть сен прям на высоких вибрациях башкача айтканда жүрөсүң. Ошол залда жүрүп, залдан чыкканда үйгө жеткиче толтура идеялар келет. Каяктан креативди аласың, каяктан вот ошол залдан да жүгүргүчө, дегече, окуйгуча башкача ойлоносуң да, билбейм, прям как будто зал, спорт запускает мою энергию и вообще башкача, да, ошон үчүн ушу менин азыр хоббим, наверное, это зал. Азыр еще я начала танцевать, танцы включила. Но танцы мне и раньше нравилось. Мен мурун депрессиямдычы клубтарга барып, эч ким менен таанышып эмесмин, эчтеке, просто мага нужно было час или 2 часа потанцевать. Депрессиямды ушинтип чыгарчумун да. Бул жака барыш керек болчу, бийлеп туруп эле кетип калчумун, бийлеп туруп эле кетип калчумун. Ошо менен стресс, депрессиямды чыгарчумун да. Азыр да ошо бир жумада 1-2 жолу танцыга бартам. Танцы и спорт. Да. Жакшы мотивация бердиң. Знаешь почему? Потому что в 56 я хочу выглядеть как Дженнифер Лопес. Да, мы это знаем. знаем. Азыртан башташ керек. Айжан тамагы да даяр болуп калды. Бул жерде еще кошумча дагы свежий салат кылып берем деп турап жетип жаткан кези. Айжан, кийинки биздин салт боюнча билесиң да, кийинки келген конокко сенден бир тапшырма болсун. Следующее задание, я оставлю следующее задание, знаете что? Снять креативное видео Reels именно про твой проект. Ошол күнү кылбаса дагы эми башка эме киргиче аткарылыш керек да. Именно, то есть ошол Reels'те этот человек должен раскрыть твой проект. Как рекламалуу жагандай ошол сенин проектиң жөнүндө айтып, адамдарды кызыктырыш керек да. Кызыктырып, ошондой бир сонун Reels тартып, соавторство кылып обязательно и поставить хэштег «Проявись Саей», чтобы я увидела, да, вот. И ошол адамга будет, наверное, подарок. Подарок от меня будет. Форумга айтып атамга, форумга чужой адамдар келген болбойт депчи. Только өнүгүүнүн кыздары, өнүгүүнүн немелери эми эки эле адамга да, допустим, сен жолдошуң менен эле келсең болот. Башка да бирөөнү алып келейин десең болбойт. Но именно ошол заданияны аткарган адамга андан тышкары дагы 2 билет берем. Чтобы вы понимали, помимо этого, бир 10 чакты эле билетти продажага коюлат. Гала ужин попасть 15 000 рубль билет. А мен 2 билет берем, ошон үчүн 30 000 билетти утуп алат да ошол Reels'ти аткарса. Вообще супер. Эң сонун белек болду деп ойлойм. Айжандын курдагы да даяр болуп калды. Прям сыртынан аппетитный, сочный болуп көрүнүп турат. Анда эмесе оступ көрөлү. Сразу мясосунан остебейсиң сен, вот это. Жок, картошкасын биринчи көрөйүнчү дедим да. Этин көрөлүм, Болот кемби. Ооба, вообще сонун. Прям во рту тает, прям. Тамак жасаган билет кем. Билеткесинде, конечно. Эми эт аябай жумшак болуптур. Прям во рту тает. Кичине даже тиштеген да жокмун жутурунда. Рахмат чоң, конок болуп келгениңе чоң рахмат. Дагы Айжан дагы сөздөрүң болсо, кайрылууң болсо, кайрыласаң болот. За лучший комментарий жана бир подарок кийинки коногуңа да келди деп айттык го. Андан кийин бул жерге көрүүчүлөргө, күйөрмандарга, подписчиктерге за лучший комментарий, да, вот ушул тема боюнча же за лучший комментарий от меня тоже будет подарок, именно VIP-билет на наш форум. Поэтому күндүзгү форумга дагы, кечки ошо жылдыздар менен өтө турган гала ужинга дагы ушундай бир VIP-билетке сонун подарок болот. Плюс еще өзүм ошо пригласительныйды өзүм апарам. Бокс менен, боксто подаркалар да болот. Поэтому за лучший комментарий вот такой вот подарок от твоего подписчика. Нуриза өзү тандап алат. Нуриза ошол именно YouTube'дан,
башка. Рахмат чоң. Анда эмесе кийинки кухняма конукка келгенге чейин сак саламатта болуңуздар. Пока. Пока-пока.